Бул мурунку президент К.Бакиевдин Көк-Жаңгак шаарындагы дачасы дээрлик 11 жылдан бери каралбай, талкаланып тонолуп кеткен. Боз үйлөрү учурда мал сарайга айланып, эс алууга түзүлгөн бардык шарттар бузулган. Мындагы тургундар ары бери өткөн сайын дачанын абалына кейип өтө өздешет. Мурун өтө жакшынакай болчу. Элдер неме кылып Бакиевдин баарында өтө жакшы болчу. Анан кийин Бакиев кеткенден кийин эле баарын булар өзүнүн эле ушул тургундар эле талкалап жок кылышты да. Бирок ичибиз ачышат, эми мамлекет карабайбы билбейбиз бу жердичи. Чындыгында оңдоп жакшынакай кылып койсо жакшы эле. Солдаттар кайтарып турчу буну мурун. На вышкаларга чыгып алып. Азыр караганам киши жок. Бакиевдин дачасы деп азырда бул жайга келип эс алган жарандардын кадамы арбын. Анда да жөн кетпей, имараттарды талкалоого ашыгышат экен. Дача иштеп турган учурда аны карап коруктап турган мындагы үй бүлөгө азыр каражат бөлүнбөйт. Бирок ага карабай бул ыйык жер деп азырга чейин келген эс алуучуларга эскертүү берип келет. Ушу кар майда кетсе, майдан баштап ушу тимеле сентябрга чейин берди адам үзүлбөйт. Жакшысы келет, жаманы келет, эс алганы. Жүрөгүм чыдабай чуркап келип, коруйм, монтип сындырат, бүлүндүрөт, талкалайт, мусорларын таштап келет. Мага бирөө бир сом айлык берген жок, мен эч кимден бир сом айлык алып жегеним жок. Күнү бүгүнкү ушул күнгө чейин мен карап отурам, карап келем, муну караган үчүн көктөп, мына бактарагы, ушу здание турат. Эсте вдруг биз жок болсок, бул зданияны деле элдер бузуп жүктөп кетмек. Ага да келишет грузовой машиналар менен. Күнбү түнбү каргап шилеп ушу битамды кылып кууйм. Ошон үчүн турат. Мына кече Кудайдын ыйык күнү, арапа күнү жаш балдар келип, мына стенадагы жыгачларды сындырып шашлык кылып жеп атышыптыр. Айттым, айланайын, токойдо отунду мен алып келип берейинчи сага. Акыры ушу жыгач эми жаман айтпай жакшы. К.Бакиевдин Көк-Жаңгактагы дачасы мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик мекемесинин балансында турат. Аталган мекеме бул дачаны бутуна тургузуп иштетип кете алган жок. Учурда дачаны айыл өкмөткө өткөрүп берүүгө сунуш жөнөтүшкөн. Эгер жергиликтүү бийлик иштете албаса, анда 15 жылдык мөөнөткө ижарага сурап жаткан жарандарга берилиши мүмкүн. Мурдагы иштеп кеткендер карашкан эмес. Элди талап тоногонго мүмкүнчүлүк түзүп бергенби же иши болгон эмеси мен түшүнбөйм да. Ошон үчүн биз азыр мен бул жерге 15 марттан бери келиштип атам. Бир сыйра ушу инвентаризация кылып чыктык. Ал акыбалы мышык ыйлай турганга жетип калыптыр. Бул бийликтики, өкмөттүк болсо эле талкалай береби, мен түшүнбөй калдым да. Ошон үчүн биз более эффективный иштей турган эмесин жактарын карап, кээ бирин ошо мэрияга өткөрүп берип атабыз, кээ бирин ушул территориальный багы кайсыл жерге кирсе ошо айыл өкмөттөргө өткөрүп берип атабыз. Дача жайгашкан жери боюнча Каралма айыл аймагында турат. Аны айыл өкмөткө өткөрүү сунушун мындагылар да колдошот. Бул ички туризмди өнүктүрүүгө чоң кадам болмок дешет. Ошол эле учурда жергиликтүү казынага да киреше түшөт. Айыл өкмөттөн билдиргендей, талкаланган бул дачаны бутуна тургузууга күчтөрү жетет экен. Эгер бизге андай мүмкүнчүлүк түзүлө турган болсо, биздин айыл өкмөтүбүзгө өткөрүлүп бериле турган болсо, абдан жакшы болот эле. Ансыз деле бюджетибиз тартыш болуп дотацияда отурган айыл өкмөтбүз. Ички бюджетибизди көтөргөнгө бизге кыйла салым болмок. Биз эч кандай каршылыгыбызды билдирбейбиз. Эгер бизге өткөрүлүп бериле турган болсо, толук кандуу иштетип кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Президент Садыр Жапаров 5-майдагы кайрылуусунда пайдасыз мүлктөрдү сатууну сунуштаган. Учурда сатыла турган мүлктөрдүн тизмеси такталып, алардын баасы эсептелип жатат. Бул багытта мамлекеттик мүлк фонду тийиштүү жумуштарды алып барууда. Андан соң жогорку кеңештин кароосуна киргизилип, менчиктештирүүгө чыгарылат. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.